Назарыңыздарда кечки жаңылыктар, кызматыңыздарда мен Гүлбарчын Молдоева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышта. Маанилүү маселеге айланган мал тоюту, асман айды чапчаган чөптүн наркы карапайым калктын жонунан кайыш тилчүдөй. Жеп көнгөн жемкорлордун жемсөөсү жарыла баштады. Бармак басты, көз кыстыда жүргөн Баткен комфорт базарынын акцияларын көзөмөлдөө мамлекеттин менчигине өттү. Тоң районунун мектептерин тоңдурбай кармоо аракети. Электр энергиясын үнөмдөп көмүргө өтсөк, көп маселе чечилеби? Электр энергия менен жылытууларды көмүргө өткөзүүгө иш-чаралар жүрүп жатат. Ак Суу айылынын тургундарынын кыялына айланган кызыл китептер бүгүн колдоруна тийди. Жетин албаган жергиликтүүлөр менен жеринен кабарчыбыз баарлашты. Өйдөкү ажообузга ыраазычылык айтып коеюн. Ошо ажообуз келгени чечилбеген көп нерселердин баары чечилип атат. Президент Садыр Жапаров Баткен, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайратуу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2023 жылдын 29 ноябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Максаты географиялык, тарыхый, улуттук, турмуш тиричилик жана башка жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен мурда жана азыр кеңири белгилүү болгон географиялык аталыштарды кайра кайтаруу. Мыйзамда Баткен облусунун Кадамжай районунун Көтөрмө айыл аймагын Молдо Нияз айыл аймагы, Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Назаралиев айыл аймагын Үч Коргон айыл аймагы, Базар Коргон районунун Сайдымкум айыл аймагынын Дөш айылын Тынчтык айылы, Дүкөр айылынын Достук айылы жана Чек айылынын Ынтымак айылы. Ал эми Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Ырдык айыл аймагынын Комсомольская айылынын Кытай айылы, Ысык Көл районунун Семеновка айыл аймагынын Кожояр айыл аймагы жана Семеновка айыл аймагынын Семеновка айылын Кожояр ата айылы деп өзгөртүп атоо каралган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тарта 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Имамидин Ташев менен Тилекмат Гүрөңовдун мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракетине жигердүү катышкан деген шек менен тарапташтары катары саналган адамдар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Айта кетсек, УКМК Имамидин Ташев менен Тилекмат Гүрөңовго кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси бийликти күч менен басып алуу жана 245-беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын кыянат пайдалануусу менен иш козгогон. Учурда эки шектүүгө издөө жарыяланып, козголгон иштин алкагында жакындары тарапташтары делген бир катар адамдар суракка алынган. Алардын көрсөтмөлөрүнүн негизинде Имамидин Ташевдин даярдалып жаткан жана уюштурулган иш-чараларды каржылоосу тууралуу маалыматтар алынган. Булардын ичинен өзгөчө шектүү делген 2 адам камакка алынды. Алардын бири аты жөнү жашырылып, Ош жана Жалал-Абад облустарына координатор болуп, ар кандай негиздер боюнча наразычылык акцияларын өткөрүү үчүн эл чогултуу, акча таратуу, Бишкекке адамдарды ташып келүү милдеттерин аркаламак. Дагы бир шектүү Талас облусунан алынып келинген. Анын милдети АКШдагы ар кандай адамдардан акча которууну уюштуруу болмок. Андан Имамидин Ташевдин намына ийир өлчөмдөгү акча которулганы боюнча фактылар бар экени да кабарланды. Аны менен катар Имамидин Ташевдин жашаган жерине тинтүү жүргүзүлүп, ийри суммадагы акчалар, кымбат баалуу унаалар жана башка материалдык баалуулуктар табылган. Учурда бардык жагдайларды аныктоо жана төңкөрүштү уюштурууга тиешеси бар башка адамдарды кармоо чаралары көрүлүп жатканы дагы кабарланды. Эки күндө Ысык Көлдөн 2100 метр тор чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдалдар министрлигине билдиришти. Маалыматка ылайык, суучулдар Төп районунун Күрмөнтүү айылынан Кутуруу айылына чейинки аралыкты тазалап, 2 күн ичинде 1096,57 гектар суу аянтынан 2100 метр синтетикалык тор жана ага түшкөн балыктарды чыгарды. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Ысык Көлдү тазалоону эки чөйрөсүн өнүктүрүүнү демилгелеп, көл 2023 жылдын 12 мартынан тарта тазалана баштаган. Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин 431.182,69 гектар көл аянтынан 22.546 килограмм таштанды, 220.200 метр тор чыгарылды. Баткен комфорт базарынын акцияларын көзөмөлдөө мамлекеттин менчигине өттү.
Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. УКМК берген маалыматка караганда Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Аскарбек Шадиев парламенттеги мүлк боюнча комитеттин төрагасы кызматынан пайдаланып, Бишкек шаарынан 3 гектар жерди арзан баада алып, Баткен комфорт базарын ачып, туугандарынын атына каттап койгон. Өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевдин мүлк конфискациялоо иштери жүрүп жатат. Анын алкагында базардын 64,38% акциясына ээлик кылган БГ АТП жабык акционердик коомунун жетекчилери Суханкул Шадиев менен Махамат Шадиев өз үлүштөрүн көзөмөлдөөнү мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп беришкен. Фонд негизги акционер катары БГ АТП жабык акционердик коомунун жетекчилигин алмаштырган. Ушул жылдан тарта базардагы соодагерлер ижара акысын мамлекетке төлөп, мындан бюджетке айына 10 миллион сомго жакын киреше түшүп турат. УКМК базардын Асил Шадиеванын Аскарбек Шадиевдин жубайы наамына катталган акцияларындагы мамлекетке алуу чаралары көрүлүп жатканын, иш сотко өткөрүлгөнүн маалымдады. Ысык көлдө өлкө аймагынан топтолгон акылы жана таланты менен өзгөчөлөнгөн балдардын лицейи бар. Анда окутуу толугу менен жаңы ыкмада жүргүзүлүп, STEM багыты боюнча басым жасалып, интеллектуалдык жактан өнүккөн муунду калыптандырууну көздөйт. Анан албетте балдардын талантына да салмактуу маани берилет. Бул өлкө башчысынын жеке демилгеси менен өтүп кеткен жылы түптөлгөн Акылман президенттик лицейи. Учурда 75 бала билим алып жатат. Алар аз камсыз болгон ата-энесинен бирдей ажыраган жана толук эмес үй бүлөлөрдүн арасынан кабыл алынган дилгир окуунун алдыңкы окуучулары. Президенттик лицейдеги окуу процесси дагы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кийинки сюжетте. Cafe, postcard or weather. Which one wants to do? Мыктылардын ичинен тандалып алынган 75 окуучу Акылман президенттик лицейинин босогосун аттаганына 4 айдын жүзү болду. STEM багыты боюнча окутууга басым жасалган лицейде так илимдер англис тилинде, калган сабактар кыргыз тилинде өтүлөт. Окуучулардын сабактагы негизги куралы планшет. Муну өлкө башчысы ар бирине өзү белек кылган. Көрсөтмө куралдар, класстарда түзүлгөн шарттын бардыгы азыркы санарип доордун стандартына төп келет. Мен Ош шаарынан келдим, Нокат районунан. Мен бул жака экзамен тапшырып өткөнмүн. Бул мектеп мага абдан жагып атат. Англис тили дүйнөлүк тил, анан болсо англис тилине жаңы сөздөрдү үйрөнүп, сабагыбыз кызыктуу өтөт. Англис тил мугалимдерибиз дагы жакшы мамиледе болуп, биз менен мындай дос катарыдай эле мамиле кылып, сабактарыбыз жакшы өтөт. Мен келечекте бул мектепти алтын сертификат менен бүтүрүп чет элде окусам дейм. Негизи келечекте врач болгум келет. Лицейде мына ушундай келечекке планы амбициялуу болгон балдарды тарбиялоо менен интеллектуалдык жактан өнүккөн муунду тарбиялоо максаты коюлган. Аны менен катар билим менен талантты бирдей өстүрүүгө шарттар да түзүлгөн. Ал үчүн атайын түрдүү ийримдер уюштурулган. Бийге өзгөчө жакын Айзерек буга чейин айылындагы мектепте мүмкүнчүлүк жок болгонун айтат. Эми кыялы орундалып, аз гана убакыттын ичинде 3-4 бийди үйрөнүп алды. Мен Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Кара Суу айылынан келдим. Акылман президенттик лицейине келип окуганыма абдан кубанычтамын. Себеби мен бул жактан өтө чоң терең кенен билимди алып, өзүмдүн жакшы көргөн нерселери менен абдан алек болуп жатамын. Бул жакта мындай билим алган мен үчүн өтө чоң бакыт жана сыймык. Мен Баткендин Лерек районунан келдим. Айылда мен болгондо мындай мүмкүнчүлүктөр вообще болгон эмес. Бул жакка келип көп нерсени үйрөндүп, мен бул жерде бийде канча бийлерди үйрөндүм, мисалычы. Биз калмыцкий танистерди үйрөндүк, индийский танис, кыргызский танис жана русский танистерди аябай көп үйрөнүп жатабыз. Биздин президент Садыр Жапаровго мен аябай ыраазычылыгымды аябай билдирем. Неге дегенде биз бул мектепке канча окуучулар келип, жакшы билимдерин алып, өзүнүн бүт өнөрчүлүктөрүн көрсөтүп бул жакка келип аябай сонун болуп жатканына аябай кубанычтамын мен. Өздөрүнүн дараметин кол өнөрчүлүктөн издеген окуучулар да жок эмес. Алар чоподон буюм тайымдарды жасап, устачылык машакатын үйрөнүүгө дилгер. Нарындан келген Нуриел ак чоподон кумаранын түрүн жасап, көркөм керамика искусствосын өздөштүрүүдө. Мен Нарын облусунун Нарын районунун Достук айынан келдим.
Менин айылымда мындайлар жок болчу. Бизге ушунча чоң мүмкүнчүлүк бар. Жаңы иримдерге катышып өзүбүздүн өнөрүбүздү өркүндөтүп жатабыз. Бактан алган билимди башкаларга бөлүштүрүп, келечекте жаш кесиптин өсүп болгон ушундай тиелегим бар менин. Кудайым буйрса ошол тилеме да жетем. Кызыгып аткан балдарга чоподон кандай жасаса болот, технологиясынан баштап, жалпы бүт ийне жибине чейин үйрөтүп, ошондон гана баштап бизде элге дагы көп түшүнүк пайда болот искусство жагынан. Ошол жагынан мен абдан кубанып жатам. Балдар көп келип атышат бизге, кызыгуусу абдан жакшы. Президенттик лицейди түзүү боюнча жарылык чыкканы айрымдар бир аз сын менен карап, көнгөн эл адат менен төбөсү көрүнгөндөрдүн же акчалуулардын балдары окуйт да деген пикирлер жаралган. Бирок бул жолу андай ойлор ишке ашкан жок. Акылман президенттик лицей сынак аркылуу чыныгы билими күчтүүлөрдү, билимине таланты төп келген алдыңкы окуучуларды тандап алды. Тандоого катышкандардын саны 1,5 миң болсо, иргелип отуруп 75 зээндүү окуучу кабыл алынды. Бардыгы Кыргызстандын чар тарабындагы карапайым элдин балдары. Алайдан келдим. Айылым неме 9 булак Корул. Интернаттан келдим, бирок ол интернеттен билимкана болуп калды, ошо Кадырматулла Абдырзак атындагы билимканасы. Өзү ошол жакта жакшы эле окутат эле, бирок ушул жерге келгенде ушундай мотивация алып жакшы окуп калдым да. Тамактарды өтө сонун, барды жакшы. Как в американский школадай да. В день 5 кылып туруп, ушундай тамактар өтө сонун, өтө жакшы. Сабак өтө жакшы берет. Каждый день английский да. Өз көбүнчө английский окуш керек, анан кийин ушу жакшына окуп, бесплатно окуйм деп атам да, Кембриджге 100%. Окуп, апамдар көп акча салып, ушундай неме кылып, апамдар вообще иштей жакшы неме кылышсын да, отпуск алышсын да. Америкада иштеп, бизнесмен болуп, көп акчаны ушу Садыр Жапаровго жөнөтүп, ушундай во благо Кыргызстана деп салайын деп атам. Балдар абдан жакшы көнүп калышты, баардыгы билимге суусап турган, ушунчалык зирек, жөндөмдүү балдар кыздар экен. Биз дагы тыным албай ар бир күнүн текке кетирбей, бош убактысын калтырбай, регламенттин негизинде расписание түзүлүп, бир да убактысын бош калтырбай балдар менен иш алып баратабыз. Учурда мисалы Таиландка математикадан даярданып атышат. 10 баланы Таиландка даярданып атат. Олимпиадага буюрса англис тилден дагы проектный олимпиадага ушул боюнча да Италиядан келген эме бар экен, ошол боюнча дагы даярдык жүргүзүп атабыз. Лицейге педагогикалык билими бар. Иш тажрыйбасы 2 жылдан жогору болгон 25 мугалим конкурстук негизде кабыл алынган. Администрация, психолог жана ийримдерди мугалимдерин кошкондо лицейдин эмгек жамааты 33 адамды түзөт. Лицей окуучуларынын потенциалын жана интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында ачылып, быйылкы жылы 7 класстан 3 класс негизделген. Билим берүү сапатын мындан ары дагы жогорулатуу максатында алыскы жана жакынкы чөт өлкөлөр менен байланыштар түзүлүүдө. Акылман президенттик лицейи билим берүү жана илим министрлигине карайт. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, жаңылыктар, Ысык Көл району. Ак Суу районуна караган Бөрүбаш, Кереге Таш айыл аймактарындагы 109 тургунга жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилди. Мыйзамсыз жерлер боюнча райондон 1000ден ашык адамдан арыз түшкөн. Бул боюнча тиешелүү тараптар иш алып барып, учурда алардын 559-у ийгиликтүү каралып бүттү. Район боюнча дагы 400 гектардай трансформация кылынуучу жерлер бар. Толугураак жеринен таанышып келген кабарчыбыздын сюжети. Бир канча жылдан бери жашаган жерлеринин башы ачылбай жашап келген тургундардын бүгүн кубанычында чек жок. Бөрүбаш айылынын тургуну Кубанычбек 15 сотук жеринин мыйзамдуу документин алды. Ал айылдагы трансформация боло элек жаңы коңуштарга 10 жыл мурун үй салган. Бүгүн биз үчүн чоң кубаныч болуп атат. Ак Суу району боюнча ошо 30 жылдан бери чечилбеген жер маселеси трансформациядан чыкпай келет деле. Ошо жака же свет койдура албай, же сууну киргизе албай, ушундай кыйналып аттык эле. Ошо свет маселеси бүт баары чечилип, трансформациядан ошо үйүбүз чыгып атат, баарыбыз кубанычтабыз. Анан биринчи өйдөкү ажообузга ыраазычылык айтып коеюн. Ошо ажообуз келгени чечилбеген көп нерселердин баары чечилип атат. Ажообузга узун өмүр, элибиздин туусу болуп, эл үчүн кызмат кылып, элибизди өйдө көтөрө берсин.
Кызыл китепти бүгүн Керге Таш Бөрү Аш айыл аймактарынан 109 жаран алды. Бул айылдардагы жаңы коңуштарда жер мунапысы эң орчундуу көйгөй болуп, азыркыга чейин үйүнүн документтери болгон эмес. Жаңырган жылда эл мүдөөсү ишке ашып, мыйзамдуу документтери тапшырылды. Ошол бүгүнкү алган жарандарыбызды ушу мыйзамдуу кызыл китеп алышы менен куттуктайбыз. Андан сырткары ушул сиздердин эфириңиздер аркылуу ушу Ак Суу районунун элдерине кайрылып кетет элем. Кээ бир мезгилде ошол документтерине келбеген жарандарыбыз бар. Ошолор дагы келип кайрылса, биз мыйзам чегинде бардыгын бүтүрүп бергенге райондук комиссия даяр. Мунапыс боюнча түшкөн арыздар атайын комиссия тарабынан дыкаат текшерилген. Мыйзамдаштырууда коррупциялык элементтерге да жол бербөө жагдайы эске алынган. Район боюнча 1000ден ашык жаран жер мунапысы боюнча кайрылышкан. Бүгүнкү күндө алардын 559-у мыйзамдаштырылды. 15 сотуктан 1500 метр квадраттан бөлүндү. Буларда архитектура бүт генпландын баарын жасап чыкты, жолдордун баарын норма менен коюп, баарын тактап жасап чыгышты архитектура. Биз архитектуранын генпланын негизинде анан биз 15 соткадан жерлерин бердик. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Бул боюнча республиканын бардык аймактарында мунапыс жерлер мыйзамдаштырылууда. Ал эми мындан кийин мыйзамсыз жерлерди басып алып, өз билемдик менен үй салып, отурукташыгандар жоопко тартылат. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл маалымат кызмат үчүн. Тоң районунда 30 мектеп жана 11 балабакча бар. Учурда 12 мектеп жана 7 балабакча электр энергиясы аркылуу жылытылат. Бүгүнкү күндө аларды көмүр менен жылытуу системасына өткөрүү аракеттери көрүлүп жатат. Электр энергиясына болгон таңкыстыкты азайтуу максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы тиешелүү тапшырмалар берилген. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Тоң районундагы 11 балабакча жана 30 мектептин 22 отун көмүр менен жылытылат. Ал эми калган мектеп балабакчаларга электр энергия системасы аркылуу жылуулук берилип келет. Өлкөдөгү абал электр энергияны үнөмдүү пайдалануу зарылчылыгын айгинелеп, мамлекеттик жана муниципалдык имараттарды көмүр менен жылытууга өткөрүү тапшырмасы коюлган. Азыркы убакта ошо кышка даярдык боюнча көмүр отуну толук түшүп бүткөн. Ошондой эле көмүр отуна өтүү боюнча айыл өкмөттөр менен, мектеп директорлору менен сүйлөшүп тапшырмалар берилди. Электр энергия менен жылытууларды көмүргө өткөзүүгө иш-чаралар жүрүп жатат. Ошондой эле бизде 11 балабакча бар. 11 балабакча 5 көмүр менен, 7 ушу электр энергия менен жылыйт. Булар боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Айыл өкмөттөргө, директорлоруна башка каржы булактардан таап, ошо көмүргө өткөзүү боюнча да жумуштар жүрүп жатат. Эшперов айылындагы Мукаммед Догдуров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин от жагуучу жайы 2,5 миллион сомго курулуп, мектептин ички жылыткычтары толук алмаштырылган. Бүгүнкү күндө мектеп көмүр жана электр энергиясы аркылуу жылытылат. Азыркы учурда биздин мектепте жылуулук системасы көмүр жана электр энергиясы менен жылытылат. Биздин мектепке 60 тонна көмүр келип түшкөн быйылкы окуу жылда. Бул жерде от жагуучу жайыбыз 2,5 миллион сомго курулуп, мектептин ички батареялары толук алмашылып, азыркы учурда толук ишке кирген мектептин ичи жылуу десек болот. Тоң районундагы мектеп балабакчалар 100% көмүр менен камсыздалган. Ал эми Мукаммед Догдуров атындагы жалпы орто билим берүү мектебине быйылкы окуу жылы үчүн 60 тонна көмүр келип түшкөн. Буюрса 24 саат иштетебиз. Түнкүсүндө келип жагабыз. Көмүрүбүз жетиштүү. Анан көйгөйлөр бар кичине. Жаккан жерибиз кичинекей. Вентиляциябыз жок. Мында отурган жери болсо, анан душу менен ичи чаңдап кетет жакканда. Анан свет өчүп калганда бул суубуз, насосубуз эметпей калат, теберетпей калат. Ошондо келип бул чокто албасак, бул котелный жарылып кетиши мүмкүн.
Бизге движок же солнечный эме керек, батарейка. Электр энергиясына карата жаралып жаткан таңкыстыктын негизинде өлкө башчы 2023 жылдын 1 августунан тартып 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Анда өлкөнү энергетика кризисинен чыгаруу максатында электр энергияны рационалдуу пайдалануу менен биргеликте көмүр, газ сыяктуу альтернативдик энергия булактарына өтүү маселеси каралган. Миргүл Жеңишова, Данияр Ракунов, Мадина Абакирова, Тоң району. Быйылкы жылы Кыргызстанда 3,5 миллион тонна тоют камдалган. Бул керектеле турган көлөмдөн 35%га кем. Мындан улам сыртка сатууга тоют экспортуна тыюу салынды. Учурда Каракол шаарында чөп сатуучу жайларда бир түк чөптүн баасы 400-450 сом болсо, ал эми арпа саман 280 сомдон 300 сомго чейинки бааны түшөт. Ал эми буудай жемдин баасы килограммына 20 сом деп бааланууда. Чөптүн баасы эттин баасы менен теңелдиби? Кененирээк кабарчыбыз сөз уласын. Ысык Көл облусунун эли былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл чөп кымбат деп санаркап, кыштан аман-эсен чыгуунун айласын көрүшүүдө. Былтыр жаан дээрлик жаабай кургакчылык өкүм сүрүп, чөптүн өсүшүнө өзүнүн залакасын тийгизген. Анын кесепетинен бир жайда 2 жолу чөп чабыла турган жерде кургакчыл болуп, бир эле жолу чапканга жетишишкен. Бирок 5 жылдан бери чөп сатып келген Сүйүн Султаналиев алуучулар аз, чөп жетишерлик экенин билдирет. Чөп мына базарда Кудайга шүгүр. Самандын баалары будай самандыкы 180ден 220 сомго чейин болуп атат. Чөптү баягы жакшы самандар ошо 220 сомдон кетип атат. Арпа самандар болсо 280ден 320-330 сомго чейин сатылып атат. Былтырга караганда чөп Кудайга шүгүр, чөп 400дөн 450 сомго чейин болуп атат. Өзүбүздүн эле чөп кенен жетип атат. Чөп деле катчылык эмес, силос бар. Силос деле келип атат. Силос 10 сомдон 13 сомго чейин сатылып атат. Базарда сатылган баалары да. Быйыл көп жылдык чөптүн аянты 67284 гектарда түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 1082 гектарга көп. Силоско кукурузаны себүү аянты 1975 гектарда түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 207 гектарга азайдалган. Ал эми учурда Каракол шаарында малга берилүүчү жемдин баасы, арпа жемдин баасы килограммына 20 сом 80 тыйын болсо, буудай жем 20 сомдон, кукуруза жемдин баасы 19 сом 40 тыйындан бааланууда. Мурдагы жылы түшүм көп болгон себебинен былтыр арзан болгон, бирок былтыр деле жайында деген ысык уруп кетпеди. Ошонун себебинен деген дыйкандар малга чөп тоютуп аз болуп калды, бирок ошонсо да арзан быйылчы. Себеби биз арзан сатканга аракет кылып атабыз да, колдон келишичи. Улпактын баасы 17 сом 50 тыйын килограммы, арпа жемдин баасы 20 сом 80 тыйын, буудай жемдин баасы 20 сом, кукуруза жемдин баасы 19 сом 40 тыйындан айланат. Ошондой менен биз мүшөктөп сатабыз. Ошо ундун баасы 1450 сом. Жана ошо буудай арпанын кабыл алуу, биз азыр буудайдыкы 19 сом 20 сомго чейин кабыл алабыз. А так буудай арпанын кабыл алуусу 18 сом 17 сом 50 тыйын тегереги да. Акыркы жылдары чөптүн баасы жылдан жылга кымбат болуп, мындан улам фермерлер союз учурунда кеңири колдонгон ыкманы кайрадан жандандырууга өтүп жатышат. Анда малчылар жүгөрүдөн силос даярдашууда. Ал биринчиден арзан болсо, экинчиден мал жандыктарды сапаттуу тоюттандырууга болот. Мындай ыкманы райондогу мал көп баккан фермерлер колдонууга аргасыз болуп жатат. Эми быйыл сууга суу маселеси көйгөй туудурбай, аба ырайы жакшы болуп берсе, мындай көйгөй жаралбай, мал жан аман болуп, элдин көңүлү да токтурмак. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Тайныс Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Каракол шаарында 2023 жылы жол тармагында бир катар алгылыктуу иштер аткарылды. Кала аймагы боюнча жалпы 14 көчө жасалып, 20 чакырым тротуар салынды. Мамлекеттин колдоосунда зарыл болгон техникалар алынып, асфальт бетон заводунун курулушу менен да ийри көлөмдөгү жол салууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Туризмдин аймагы делген Ысык Көлдө былтыр жол тармагына бир катар колдоолор көрсөтүлдү. Дуан борборунда жалпысынан 14 километр 200 метр жолго асфальт төшөлүп, 20 чакырым тротуар салынды. Тургундар Союз маалынан бери калада мынчалык көлөмдө жол салынбаганын айтып, шаардын инфратүзүмүнүн жакшырышы жергиликтүүлөр келген туристтер үчүн да ыңгайлуу болот дешет. Бир жол мындай анекдотто болгон.
Кимдин өтүндө таш болсо Каракол шаарына баргыла, Караколдун маршруткасына отурсаңар өтүңөрдөгү таш өзү эле түшүп калат деп. Себеби ушунчалык машиналар жолдун жамандыгынан действительно өттүн ташы өзү түшүп калгандай абалга жеткен. Азыр Кудайга шүгүр көчөлөр оңдолду. Бардан дагы мына тротуарлардын салынганы, анан кийин улгайган адамдар отуруп тургандай абал жок эле көчүп эки жактан карап кайсы жерге отурсак деп издечилик. Азыр эми скамейкалар коюлуп атат бир жак жери. Республикалык бюджеттен 450 миллион акча каражат каралган. Толугу менен Каракол шаарынан 14 көчө жасалып бүттү. Мурда жолдорду салынгандан кийин астынан суу өткөрүү деген маселелер көп каралып калгандыктан былтыркы жылы биз ушул жолдорду толугу менен астындагы футлярларды, чтобы кийин жолдун астынан суу казып же канализацияны казып өтпөстөн биз астына футлярларды бардыгын ошол немелерин карап нормалары менен жасап бүттүк. Облустун аймагында акыркы жолу техникалык парк 2011 жылы жаңыланган. Бул маселе жөнгө салынып, өткөн жылы республикалык бюджеттин каржылоосу менен облус аймагына 45 жаңы техника берилди. Бул эңириде иш ыргагын ылдамдатууга өбөлгө түзөт. 46 километр 800 метр асфальты бетон төшөө жумуштары аткарылды. Президентибиздин колдоосу менен Скөл областына 45 единица техника келди. Алар ошо келгенде бизге ошол аябай чоң жеңилдик түзүлдү. Ошол келгенде биз жумушубуздун тездиги ошондон билинди. Буга чейин жеке ишкерлерден өзүбүздүн техникалар жетишпегендиктен жеке ишкерлерден алып, жолдун баасы да көтөрүлүп жаткан. Азыркы учурда аябай өзүбүзгө келгенден баштап баасы дагы төмөндөп, иштин жүрүшү дагы тездетилди да. Жол салууга зарыл болгон асфальт, суу өтүүчү лотоктордун бардыгы каладагы асфальт бетон заводдун өзүндө өндүрүлүп жатканы да бир топ түйшүктү жеңилдетти. Сезондо мында 30 000 тоннадан ашык көлөмдөгү асфальт өндүрүлөт. Аталган завод республикалык бюджеттен каржыланып 47 миллион сомго сатылып алынган. Өндүрүлгөн асфальттын бардыгы деген Каракол шаарынын ичиндеги жолдоруна төшөөгө кетти. Бул асфальт заводдун артыкчылыгы биз мурда бардык асфальттарды бул жеке ишкерлерден сатып алчубуз. Жолдорубуз аягына чейин бүтпөй калып, асфальттын жоктугунан токтоп калчубуз. Быйылкы жылы биз эртең менен саат 6-дан түнгү саат 11-12-ге чейин бул асфальтты өндүрүп чыгарып аттык. Бул бетон завод 34 миллионго келген, эки завод биригип. Азыркы күндө биз өзүңөр көрүп тургандай жолго керектүү бул бордюр, дорожный бордюр, тротуарный бордюр жана пискоблокторду биз өзүбүздүн керектелүүчү суу өтүүчү лотокторду да куюп чыгарып атабыз. Каракол шаарында дагы оңдоло турчу жолдор дээрлик 40% түзөт. Быйылкы жыл менен да бир катар жолдорду салуу мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу каладагы алдыңкы мектеп окуучулары менен жолукту. Билим, спорт жана өнөр сересинде кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарды багындырган окуучуларга ыраазычылык иретинде чакан белектерин тапшырды. Жыл ичинде үзүрүлүү аракети менен жана эмгеги аркылуу алкышка арзыган окуучулардын маанайы кабарчынын материалында. Билим, спорт жана чыгармачылык жаатта ийгиликтерди багындырган алдыңкы мектеп окуучуларына шаар мэри тарабынан даярдалган чакан белектер ыйгарылды. Каладагы жеке ишкерлер, бир катар коомдук уюмдар тарабынан дагы өспүрүмдөргө материалдык колдоолор көрсөтүлдү. Ушул балдарыбыз аман болсун. Өмүрлөрү узун болуп, жакшы биздин мамлекетке, элибизге, жерибизге кызмат кылган уул кыздардан болуп чоңоюшсун. Бул белек печкектердин берүү максатыбыз ушул эми аз да болсо ушу биздин жаш өспүрүмдөргө кандайдыр бир мотивация болуп калат. Жана анткени бул жерде шаардын жакшы окуган ар бир биздин ушул Балыкчы шаарында 10 мектеп болсо, 10 мектептин президенттери да чакырылды. Ар бир мектептин президенттери дагы тааныштырылып, ушу келечектерине болгон жакшы каалоо тилектер айтылды. Балыкчы шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын каттоосунда турган көмөккө муктаж жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы унутта калган жок. Медициналык кароодон тарта кайрымдуу жарандар тарабынан ар кыл жардамдар көрсөтүлүп келет. Балыкчы шаарынын мэри бизге балдарыбыздын баарын кубантып, балдарыбыз кат жазды эле, жакшы окуган балдар бизге подарка бериңиз деп, ошо ар бир кичинекей баланын тилегин орундатып, баарына подарка берди.
чоң рахмат. Мен медиаға хат жазғам, мен азыр келіп, ушул тилегимдеги белегимди алып, азыр аябай кубанып жатам. Белегимди алганыма чоң ыраазычылык, ушул медиага жакшылык каалайм. Оорубай ушул элибиз аман болуп, эч качан оорубай ушул Кыргызстаныбыз өндүгүп өсө берсин. Ар тармакта ийгиликтерди жаратып, аракети жана эмгеги аркылуу жыл ичинде мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздаган окуучулар алкышка арзый турган көрүнүш. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү балдарды шыктандыруу жана жагымдуу маанай тартуулоо иретинде бул сындуу иш-чараларды байма-бай уюштуруп келет. Миргүл Жеңишова, Слабек Саманчиев, Мадина Байкирова, Балыкчы шаары. Өлкөдөгү жаштар өз ара бири-бирин ынтымакка чакыруу, муну менен катар дени сак жашоого умтулуу максатында муундар арасында ынтымак кубогун өткөрүп келишүүдө. Ага район, область ичиндеги мырзалар өз курак жашы менен саналаш болгон эр жигиттерди чакырып, ынтымак тамагы менен спорт оюндарын өткөзүп жатышат. Бүгүн Жетөгүз районунун 1988 жылкы жигиттеринин өтмө кубогуна кабарчыбыз күбө болуп кайткан. Район аралык, область жада калса республикалык деңгээлдеги муундардын биригиши. Алардын достукка, биримдикке, спортко чогулуусу салтка айланып бараткандай. Ысык Көл облусунун 5 районунан жана 2 шаарынан келген оюнчулар өздөрүнүн күчтөрүн сынашууда. Бул оюндун максаты биздики жаштарды спортко тартуу жана ынтымакка тартуу. Биздики бул облустук деңгээл өтүп жатат. Кийинки республикалык деңгээлибиз биздики республиканы Кудайым буйурса аркы Ысык Көл областына Чолпон Ата шаарына тозобуз жайында Кудайым буйурса. Ал жакка ошо жалпы Кыргызстандын 88дери келет. Спорттун ар башка түрлөрүнөн уюштурулган өтмөк кубоктун конокторунун кубанычында чек жок. Себеби бул күн менен алар достуктун, биримдиктин кеңейишине күбө болушууда. Бардыгын өз нугу менен өткөзүп жаткан уюштуруучулар Барскон айылынын ар туш тарабында спорттук мелдештерди жүргүзүүдө. Анткени өтмө кубоктун бул жолку кезеги Жетөгүз районунун 1988 жылкы уулдары өткөрүүдө. Уюштуруу жагы жакшы экен аябай. Биз волейбол жагына келгенбиз, тиякта футбол ойноп атышат, көкбөр ойноп атышат. Бардыгы жакшы, уюштуруу жагы жакшы. Мынакей өзүңөр көрүп аткандай волейбол жагы болуп атат. Биз волейбол жагына келгенбиз. Башкы максатыбыз ушул жалпы республикалык деңгээлдин баарын ынтымакка чакыруу эле бул нерсе. Бул жерде атаандаштык эч нерсе жок, просто эле ынтымакка чакыруу бардык нерсе. Ат оюндарын сүйгөндөрдү да унутушкан жок. Өтмө кубоктун өзгөчөлүгү Кыргыздын улуттук оюну болгон көкбөрү менен белгиленди. Билеги күчтүү мырзалар өз тайпасы менен болгон күчүн жумшаганга аракет. Анын ичинен көп оюндар да болду. Футбол, волейбол, таяк тартыш, аркан тартыш, 100 метровка чурканбай. Анын ичинен ушу улуттук оюн көкбөрүн да уюштуруп 4 райондон келип 4 команда оюн жакшы жүрүп атат. Анын күчтүүсү утсун, күчтүүсү утуп, бөөдө кырсыктан тышкары кырсыгы жок оюн болсун. Ошону кайтарыш керек экен, чубак. Эзелтен келе жаткан Кыргыздын ичиндеги достуктуу жаңы форматта муундар аралык мамиленин түйүнүн бекемдеп, алысты жакын кылып, бири-бирин таанып билип, жалпы кыргыз журтун бир муштумга айландыруу максаттары ишке ашууда. Талгат Токтомушев, Ильич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Жетөгүз районунан. Күндүн өзөктүү жаңылыктары мына ушулар болду. Жаңылыктарыбыз менен каналдын социалдык баракчаларынан да кенен таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.